Саламатсыңар менин сүйүктүү өнөктөштөрүм. Бүгүнкү сабагыбызды баштасак. Бүгүн силер менен биргеликте кыргыз тилин өтөбүз. Уңгулаш этиштер деген тема менен таанышабыз. Сабактын максаты уңгулаш этиштер боюнча түшүнүк аласыңар. Сулуу, катасыз, ирети менен жазганга көнүгөсүңөр. Биримдикте иштөөгө, бири-бириңерге жардам берүүгө тарбияланасыңар. Биринчи көнүгүү. Суроолорго жооп бергиле дейт. Бизге бир нече суроо берилген, ошолорго жооп бересиңер. Этиштер деп кандай сөздөрдү айтабыз? Аларга кандай суроолор берилет? Учурда болуп жаткан кыймыл-аракетти билдирген этиштерден мисал келтиргиле. Болуп өткөн кыймыл-аракетти көрсөткөн сөздөрдөн мисалдарды айткыла. Боло элек кыймыл-аракеттер кандай айтылат? Бул көнүгүүнү ооз эки аткарасыңар. Уңгулаш этиштер деп эмнени айтабыз деп жатсаңар керек, Бул кандай болот деп. Уңгулары окшош болгон заттын кыймыл-аракетин билдирген сөздөр уңгулаш этиштер деп аталат. Уңгулары окшош болгон заттын кыймыл-аракетин билдирген сөздөр уңгулаш этиштер. Мисалы: кел, келдим, келчү. Кел деген сөздүн уңгусу. Келдим, келчү деген бул кыймыл-аракетти билдирип жатат. Булар уңгулаш этиштер деп аталат. Экинчи көнүгүү. Жазуу түрүндө тексттеги этиш сөздөрдү тапкыла. Аларга уңгулаш сөздөрдөн жазгыла. Үлгү катары бир сөздү уңгулаш сөздөрдөн жазабыз. Үйрөн кыймыл-аракетти билдирип жатат, Үйрөнөт, үйрөндү, үйрөндүм, үйрөнөсүң. Бир нече кыймыл-аракетти билдирип жатат. Ошого окшоп, силер дагы тексттен уңгулаш этиштерден бир сөз таап, жазгыла. Үчүнчү көнүгүү. Жаңылмашты жатка айткыла. Уңгулаш этиштер кайсылар? Билди, билбеди. Билгенин билбестен сүйлөдү. Билсе да билбейм деп, билгенин билбеди. Жаңылмачты биринчи жай, экинчисинде орто, үчүнчүсүдө тез айтабыз. Төртүнчү көнүгүү. Кыргыз тилин билбеген өзүңөр теңдүү балдарга кандай кеңеш берет элеңер? Суроого жооп беребиз. Үйгө тапшырма балдар. 5-көнүгүү 31-бет.